Ассаламу алейкум, урматтуу Москва шаарындагы биздин мекендештер. Бүгүн 8 декабрь 2018 жылы кайрадан эле Чыңгыз Төрөкулович Айтматов атабыздын айкелинин жанына келдик. Келген себебибиз ушул айкелди жетектеп ушул деңгээлге жеткирген Жанышбек байкебиз менен жолугушуп атабыз. Азыр ушул эстелик канча убакта даяр болду, кандай кыйынчылыктар болду, ошолор жөнүндө ушул Жанышбек байкенин өз оозунан уксак. Жанышбек байке, бул жерге бир айтып берип койбойсузбу? Биздин Москвада мекендештер мисалы интернеттен аябай жакшы жасалыптыр, канча убакта жасалды, канча каражат кетти, же болбосо кимдер ушундай жакшы деңгээлде кыла алды деген суроолор болуп атат да. Кээ бирлер жазып атат, мына өзүбүздүн кыргыздардын деле колунан келет турбайбы? Мисалы башка улуттарга жасатып канча деген миллиондогон акчаларды берип көбүнчө алданып калышат. Окшошпой да калат кээ бир эстеликтер. Мына өзүбүздүн эле кыргыз байкелерибиз ушундай жогорку деңгээлде жасай алат экен деген дагы сунуштар, суроолор айтылып атат. Анан ошол жөнүндө мындай бир аз кененирээк айтып берип койсоңуз, өзүңүздү да тааныштыра кетсеңиз, бир аз жакыныраак туруп алалы. Бұл скульптуранын автору Азамат Абдрахманов, архитектору москвалык архитектор Павлов Геннадий Сергеевич деген. Бұл жерге курулуш себеби, бул жерде Москванын өкмөтүнөн правительство Москва деп кеткен. Ошону атайын токтом чыгарылган. Ушул жерге парк, Чыңгыз Айтматовдун атындагы парк болсун, анан кийин скульптура коюлсун депчи. Анан кийин бүт каражатын кеткен каражатын Министерство культура, Кыргыз Республикасынын маданият министри көтөрүп берди. Анан кийин мен ушул проекттин жетекчиси болуп катыштым. Скульптура конкурстан уткан Азамат Абдрахманов уткандан баштап эле биз ушул убакка чейин 11 жолу худсовет деп коет бизде. Көркөм жетек неме совет деп коет. Ошолдон Кыргызстандан 6 жолу болду көркөм совет. Москвадан 5 жолу худсоветтен өткөздүк. Худсовет өткөзгөн себеби улам бир замечание болуп, улам оңдолуп атты. Анан кийин биздин скульптор Азамат Абдрахманов улам замечанияларды оңдоп, улам өзгөртүп атты. Даже мисалы үчүн могул өзүңөр көргөн трон сыяктуу болуп турат. Биринчи жасалган эскизинде илгерки өзүнүн скамейкасы болчу. Ошо скамейканын ордуна Москванын худсоветтин боюнча сунушу боюнча трон сыяктуу болуп жасалды. Себеби алар ушул Айтматовдун креслосуну трон сыяктуу койгула, ошого Айтматов достоин дегенден ошондой өзгөртүп Азамат Абдрахманов ушундай деңгээлге жеткизип жасады. Кресло сыяктуу, трон сыяктуу креслону. Ушуну канча убакта жасадыңыздар? Кыска скульптура аябай көпкө чейин жасалып атты. Ушул почти октябрга чейин жасалып атты. Анан кийин бул жактан могул проекти бүткөндөн кийин, архитектордун эскизи бүткөндөн кийин проекттин Моспроект 2 деген организация могул проекттин частын кылып беришти, конструктивный решенияларын жасап беришти. Андан кийин могул курулушка келгенде аябай көпкө чейин уруксат ала албай туруп калдык. Бир убакка чейин. Анан кийин такыр болбой турган болуп калды акырындачы. Анан кийин мына Москванын посольствосу иштегендер көмөк берип атышты. Ошого карабай токтоп калды. Анан кийин акыркы күнү болбой калган күнү мен эмеге кирдим. Биздин өзүбүздүн посолдо зам посол бар, Мукашев болот деген. Ошо экөөбүз сүйлөшкөндө ал мени башка чакырып эмеге жардам бергенин айтты. За нами Москва, Жаныш, мы не такие делали. Вперед. Баштайбыз, Жаныш. Азыр эртеңден баштап уже бүт жака звондет эте баштады, сүйлөшүп, анан кийин эртеси күнү барып эле уже неме звондетип калышты бизге. Москванын вице-мэри Горбенко. Ал ушундай бүт баарын чакырыптыр, бүт организациялар чакырыптыр. Метрополитен бизге такыр уруксат бербей жаткан. Ошол бүт башка организациялар чакырып турган, бүт баардыгына задание берди Горбенко. Собяндын биринчи заместитель экен. Ушул немеге бүт баардык жактан көмөк көрсөтүлөт депчи. Даже эч кандай согласование жок. Ушул жумушту, жерге жумушту баштаганга уруксат алып берди. Анан ошодон эртеси күнү эле эртең менен бул жерден жумушту баштадык. Бизге келген фирмаларды баарын сүйлөшүп койгон болчубуз. Квадр деген өзүбүздүн кыргызстандык жигиттер иштеди. Анан граничтер иштеди.
ушул 19 күнүн ичинде ушу казыгандан баштап ушу куруп бүткөнгө чейин 19 күнүн ичинде ушу 7 декабрга эртең мененки таңкы саат 6-га полный бүтүрүп бердик. 19 күн içinde. 19 күн ичинде бир күн, бир саат жумуш токтогон жок. Түнү күн иштештик. Балдарга рахмат айткым келет. Анан кийин рахмат министр да айтып кетти, биздин министрибиз культура министр, маданият министри да айтып кетти рахмат. Анан өзүнчө дагы рахмат айтып атабыз. Мындай жумушту биз жасайбыз дегенде мэриядагы, Москванын мэриясындагы совещаниеде отургандан бүт бардыгы ачкан. Булар успет этпейсиңер, жасай албайсыңар. Жетишпейсиңер да. 2-3 айлык жумуш. Бир силер 20 күндүн 15 күнүн ичинде бүтүрө турган жумуш эмес деп баштарын чайкап атышты. Биз бүтүрөбүз деп аттык. Ал өзүбүз да таң калып атып ушундай жумушту бүтүрүп. Бизге менен жолуккан кишилер айтып атышат. Бир жума мурда эчтеке жок болчу. Жердин бетине бетон куюп аткан болсуңар депчи. Анан ошого карабай өзүм да чындыгында таң калып атам ошо бүткөнүнөчү. Анан Кудайга да ыраазы. Бизде ушундай условия түзүп беришти маскалыктар бизгечи. Эч ким бизди келип текшерип койгон жок. Ар ким келип тийишкен жок. Анан элдерди аябай жакшы мамиле кылышты. Өкмөттүн кишилери да аябай жакшы мамиле кылышты. Эмне жардам керек бүт баарын карап турушту. Могу тазалык жагынан дагы айна чөйрөбүздү бүт баарын жууп тазалап беришти ачыла турган күн. Эстелик өзү бул жакта Москвада жасалдыбы, Кыргызстанда жасалды, алып келиндиби? Эстелик өзү эскизи Кыргызстанда жасалды. Бирок бул жакка келгенден кийин Хуссоветтин көмөгү менен кайра оңдолуп, бул жакта жасалып, бул жакта чоңойтулуп, бул жакта куюлду. Москванын литейный институтунан куйдук, Волков деген литейный институтунан куйдук. Ал дагы өзүнчө бир проблеманы айтып койсо. Башка бирөөлөр куюп аткан. Алар да куюп аткан кишилер катуу ооруп калып, инфаркт болуп жатып калды. Андан кийин болбой калгандан кийин башка бир литейный институтка алып бардык, Волков деген киши, Сергей Волков. Ал 15 күн ичинде могул скульптураны 15 күн ичинде бүт жумуштарын токтотпой биздин ишибиз куюп беришти. Себеби дегенде биз барсак анын секинде биякта эң чоң скульптураларын куюп атышкан экен. Ковальчук, Солженицыдын скульптурасын, дагы башка скульптураларды куюп атышкан экен. Айтты, мен бүт баарын токтотом, сен иштердин ишиңен жасап берем депчи. Бүт жумуштарын токтотуп биздин ишти куюп беришти жумушту. Андан кийин убагында бүт бардык жумуш эле как будто эме атайын сурангандай эле убагында бүтүп атты да. Бир жагын токтоп калса, бир жагынан башка жагынан андан да жакшы болуп бүтүп атты да жумуштарыбыз. Азаматтын эмгеги кайсы жерде болду бул жерде? Азаматтын эмгеги могу скульптуранын ушундай деңгээлге алып барган бул азаматтын именно кол эмгеги да. Өзүнүн чеберчилиги. Азамат буга чейин да кайсы ушундай эстеликтерди, мындай проектлерди курган, ушундай жасаган? Азамат буга чейин жанагы Үскөлдө Ташкул Байкен жасаган эмесинде ушундай кыргыз скамейкада отурган эмен памятник ушул Азамат курган. Анан кээ бирөөлөр башка бирөөлөр жасады деп авторлордун талашып жүрүп турган. Асамын чындыгында Азамат жасаган. Башка жумуштар деле көп. Америкага президент барганда подарка кылган скульптура, кичинекей скульптурада ушунун скульптурасы. Азамат жумуштары көп. Атына заты жарашкан эле жигит экен Азамат деген. Вообще мынакей эстеликти көрүп алып кечебиз ачылышында аябай ыраазы болдук да. Чынында эле аябай мындай окшошуптур. Бардык жагынан эч кандай баягы неме айта албайбыз да. Кемчилик таба албайбыз да. Анан ошол рахмат, сиздей байкелерибиз, Азаматтай инилерибиз бар экен. Ушундай иштерди кылса болот экен да. Ато биз көп учурда чет өлкөдөн же болбосо башка жактан издейбиз да. Жол курганда деле эстелик курабызбы, ишул эмне кылсак деле Кыргызстанда чет өлкөдөн бир инвестор издеп же башкаларды алып келебиз, ушул ага миллиондогон, миллиарддаган акчаларды беребиз. Биз уктук бул жака өтө деле көп суммадагы акча кетпептир. Өтө аз убакыттын ичинде жасалыптыр. Сиздей байкелерге, Азаматтай инилерибизге Кудай таалам ошол күч кубат берсин, ден соолук берсин, ийгилик берсин. Ошо келип бүгүн ошо эстеликтин курулушу боюнча кыскача айтып берип атканыңызга дагы чоң рахмат. Кошумчаңыз болсо дагы айтсаңыз болот дагы. Дагы бир кошумча айтып кетейин. Бул жумуш ушунча кыска убакытта курулганы менен бүт бардыгынын технологиясы аябай соблюдать этилди. Бүт нормативден өтө нормативдин ашыкчасы менен соблюдать этилди. Себеби дегенде могу фундаментini, подушкаларын көргөндө фундамент астында. Балдар айтышып, мындай 8 этаждуу үйлөргө ушундай начар кылып экен. Ошондон да жакшы болду деп айтышты да, конструкциясычы.
Анан кийин буюрса мына кыш келип калганына байланыштуу анча мынча иштер бүтпөй калды. Могу айнына чөйрөсүндө көркөмдөө боюнча мисалы үчүн могу скамейкаларды анча мынча жыгачтарын коебуз, светильниктерди коебуз. Айнына чөйрөсүнө анан кийин озеленение деп коет, анан кустарниктер бүт айнына чөйрөсүнө гүлдөрдү эгип чыгабыз. Анан ошондон кийин келип эксплуатацияга Москванын проектин тапшырабыз, ошондо калганын өздөрү карай турган болду. Дагы курулуш иштери жүрөт экен да бул жерде. Буюрса кудай кааласа мына жаз келгенде апрелден баштап дагы кичинекей жумуштар бүтөт. Андан кийин адресин тагыраак айтып берип коебуз. Адреси ушу чыңгыз айтматында сквер десе эле бүт компьютерден, телевизор бүт жерден чыгат немеден. Навигатордон чыгат. Негизи бул Павловская көчөсү 23 экен, мынакей үй Павловская көчөсү 23 деп турат бул жерде. Метро Тульская менен Серпуховскаянын ортосунда, эгер келсеңиздер. Рахмат. Ошо сиздерге чоң рахмат, бүгүн чакырып сизден ушу экос угалы дедик эле, өз оозуңуздан уктук. Ошо Чыңгыз Айтматов атабыздын арбагы ыраазы болсун, сиздердин колуңуздарга берекебиздин күч кубат берсин сиздерге. Сиздей кыргыз байкелерибиз, азаматтай инилерибиз өсө берсин, өнүгө берсин. Кыргызстандын өнүгүшүнө чоң салым кошо берели чогуу. Рахмат. Чоң рахмат байке. Мынакей урматтуу мекендештер, келебиз десеңиздер, мынакей биздин жигиттер кеч болсо дагы, эрте болсо дагы келип, ушул жерди көрүп, мынакей. Атайлап келдиңерби же? Атай кече не успели просто на открытие. Кеч болсо да келдиңер, э? Бүгүн Чыңгыз инибизде эртең мен 5 саат 5те келдим деп пост чыгарды эле. Биз жумуштан чыгып келдик азыр. Азаматсыздар. Атайын Уфадан келди. Бул жигиттер дагы ушул жерге келип көрүшүп аткан экен, мынакей как раз чогуу келип калдык. Кандай ойдо калдыңар жигиттер бул жерди көргөндөн кийин? Силердин мындай жеке оюңар? Жеке оюбуз аябай сүйүнүп атабыз. Ушу Чыңгыз атабыздын эстелиги туруп, бул байкеге да рахмат. Ушу колдогондорго чоң рахмат. Бул тарыхта калды да. Биз азыр кече угуп эле сразу выходной алып, сразу келдик да. Ошо колдогондорго чоң рахмат. Рахмат. Сүйүнүп атабыз аябай. Азаматсыңар. Патриоттук сезим ойгонуп, азыр күн суукта үшөбөй берде жүрөк неме от жагылышып турат. Рахмат жигиттер. Бул жерде жергиликтүү тургундар дагы келишип атат. Мына урматтуу мекендештер, эгерде келип Куран түшүрүп кетебиз десеңиздер, келип гүл коюп кетебиз десеңиздер, жөн эле көрүп кетебиз десеңиздер, ушул Тульская менен Серпуховская метронун ортосунда жайгашкан, Павловская көчөсү 23-түн жанында жайгашкан Сейил бакка келсеңиздер, эстелик ушул жерде орнотулган. Бүгүн ушул проект жетекчиси Жанышбек байке менен жолугушуп, кыскача маек курдук. Бул жактагы биздин патриот жигиттерибиз, кыздарыбыз келип, Куран түшүрүп, гүл коюп дегендей кетишип атат. Жергиликтүү тургундар дагы кызыгып атат. Да, прикольно кепка. Көңүлдүү кечиңер менен туугандар, жакшы эс алгыла. Бүгүн эртең эс алуу күндөрү буюрса келип ушул жака эстеликке келип кетиңиздер, Куран түшүрүп кетиңиздер. Баарыңыздарга, көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Друзья, братья и сестры, я, Джазыбаев Алмазбек, хотел бы высказаться, сын кыргызского народа, хотел бы высказаться по поводу неудобного момента, который произошел во время открытия
памятника в Москве нашему уважаемому писателю Чингизу Айтматову. В тот момент, когда наш президент Сооронбай Жээнбеков не смог точно процитировать строки произведения Александра Сергеевича Пушкина, великого писателя русской литературы. Наши народы жили как одно государство, как один народ, как одна семья более 70 лет. Мы стали родными друг другу, мы выучили язык друг друга и уважительно относимся к историям, традициям двух народов и многих народов, которые входили в состав СССР. В дань уважения нашей совместной истории хочу прочитать наизусть выученные стихи Александра Сергеевича Пушкина и Максима Горького. «Я памятник воздвиг себе нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа. Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа. Нет, весь я не умру, душа в заветной лире, мой прах переживет и тление убежит. И славим буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит. И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал. И в наш жестокий век восславил я свободу и милость падшим призывал». А также песню о буревестнике. «Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет буревестник, черной молнии подобный. То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он кричит, и тучи слышат радость в смелом крике птицы. В этом крике жажда бури, силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом крике. Чайки стонут перед бурей, стонут, мечутся над морем, и на дно его готовы спрятать ужас свой пред бурей. И гагары тоже стонут, им, гагарам, недоступно наслаждение битвой жизни. Гром ударов их пугает, глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах. Только смелый буревестник реет гордо и свободно над седым от пена моря». Спасибо большое всем. Эти стихи я посвящаю всем нашей дружбе народов и согласию, а также в дань уважения, чтобы не было сомнений, что мы не уважаем русский язык и не знаем его.